Радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты-жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Сел каптаган аймактарда тазалоо иштери уланууда. Улуттук банк валюта рыногунан 6 миллион доллар сатып алды. Базарда көзөмөл кассалык аппарат колдонбоого уруксат берүү маселеси талкууланып жатат. Баткен, Жалал Абад, Ош жана Талас облустарында жаандан кийин каптаган селдин кесепеттерин жоюу иштери бүгүн 19 майда да уланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Баткенде мөндүр аралаш жааган жаандын кесепетинен Ош-Баткен автожолунун 109-чакырымында 2 жеңил машинаны кум шагыл баскан. Элдин жардамы менен машиналар чыгарылып, ички чарбалык автожолдор толук тазаланып бүткөн. Кадамжы шаарында сел суусу үйлөрдүн короосун, имараттардын жертөлөөсүн каптап, Жети көпүрөнүн жээгиндеги кум шагылды жууп кеткен. Жалал Абад облусунда Чаткал районунун Терексай айылында сел суусу бир көпүрөнү агызып кеткен. Үйлөрдүн короосун, жолдорду каптаган Ала-Букада электр мамычасы жабыркап, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Ош облусунда Алай, Кара Суу райондорунун бир нече айылында суу үйлөргө, короолорго кирип, каналдарда суунун деңгээли көтөрүлүп, Бишкек-Ош унаа жолунун 647-чакырымында 30 Адыр каналынан суу ашып, унаа жолду каптаган. Улуттук банк валюта рыногунан 6 миллион доллар сатып алды. Доллардын курсу түшүп бараткан тапта Улуттук банк 18 майда валюта рыногунан 6 миллион доллар сатып алды. 2022 жылдын башынан тартып, өлкөнүн негизги банкы 25 миллион 900 миң долларды сатып алуу боюнча 3 интервенция жүргүздү. Тескерисинче, доллардын баасын кымбатташын кармаш үчүн 284 миллион доллардан ашык каражатты сатуу боюнча 5 интервенция жасады. Улуттук банк 19 майга карата 1 доллардын баасын 80 сом 27 тыйын деп бекитти. Коммерциялык банктар менен жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 АКШ доллары 81-82 сомдон сатып алынып, 82-83 сомдон сатылып жатат. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар 24 февралда Орусия-Украина согуш ачкандан кийин кымбаттай баштаган. Март айында 1 доллар 106 сомго чейин жетип, кайра арзандап жатат. Базарда көзөмөл кассалык аппарат колдонбоого уруксат берүү маселесин атайын түзүлгөн жумуш тобу талкуулап жатканы тууралуу маалымат 18 майда Экономика жана коммерция министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Анда айтылгандай, базарлардын өкүлдөрү менен жолугушуулар уюштурулуп, алар үчүн салыктын өзүнчө түрүн киргизүү маселеси талкууланып жатат. Министрликтин салык саясаты боюнча башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабековдун айтымында, талкуу уланууда, чечим кабыл алына элек. Салык боюнча жаңы мыйзамга ылайык өлкө аймагындагы соода-саттык жумуш аткаруу тейлөө субъектилери накталай жана накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Мындай талап 1 августтан тартып коюла баштайт. Бир катар ири базарларда иштеген соодагерлер буга карата нааразычылыгын билдирип, митинг, пикеттерди өткөрүшкөн. Алар ККМ колдонсо товарын кымбаттатууга мажбур болорун айтышкан. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.